Эфирде Улуттук телерадио берүү корпорациясынын Ысык-Көл телеканалынын кечки жаңылыктар топтому. Студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 16-чы БРИКС саммитине катышуу үчүн Казань Экспо эл аралык көргөзмө борборуна келди. Иш-чарага келген мамлекет башчыларын Россия президенти Владимир Путин тосуп алды. Саламдашуу, аземи жана биргелешип сүрөткө түшүү аяктагандан кийин өлкөлөрдүн лидерлери 16-чы БРИКС плюс саммитинин биринчи пленардык отурумуна кеңейтилген форматта катышуу үчүн жыйындар залына өтүштү. Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынан курамы президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, Кыргызстандын Россиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев болду. Алдыдагы саммиттин жүрүшүндө көп тараптуулукту бекемдөөгө бирикменин жаңы мүчөлөрүнүн интеграциялоого багытталган маанилүү чечимдер кабыл алынат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров экономика жана коммерция министрлигинин 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Министрлер кабинетинен билдиришкенде Акылбек Жапаров мааракеге байланыштуу президент Садыр Жапаровдун жана министрлер кабинетинин атынан куттуктоо сөздөрүн айтты. Эгемендүү Кыргызстан быйыл Кара-Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгына зор жетишкендиктери менен тосуп жатат. Бул мааракеге 1924 автономдулукка умтулган азыркы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнөн түптөлгөн аталардын кийинки муунга аманат катары тапшырган эгемен Кыргызстандуу болуу менен бирге аны өнүктүрүү милдетин татыктуу аткарып жатканыбыз менен коштолууда. Бир жагынан чоң тарых, өзүнчө бир доор. Бир жагынан мамлекеттин чоң күрөштөрү, жаңылып жазганы, бирок дайыма бутуна туруп, карт тарыхты 2000-3000 жылдык Кыргыз тарыхын улантканы. Эгемендүү Кыргыз мамлекети дагы далай кылымдарды карытаарына терең ишенебиз. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Балыкчы шаарындагы бөлүмүнүн базасында көмүрдүн тоннасы 4322 сомдон сатылып жатат. Кара алтындын наркына болгон көзөмөл күчөтүлгөн. Азыр мында 25 000 тонна көмүр келип түшүрүлүп, кору жетиштүү болуп турат. Султанбеков 2 тонна 600, мынакей 4322 сом 42 тыйындан. Кыш камылгасын көрүп жаткан жергиликтүүлөр үчүн көмүрдүн баасы жеткиликтүү болушу маанилүү. Дайырбек мырза жылда ушул жерден көмүр сатып алат. Айтымында баасы да капчыкка ыңгайлуу. 3 жылдан бери Кудайга шүгүр болуп калды. Өткөн былтыркы жылкыдан быйылкы жылкы андан бетер жакшы болуп калды, Кудай берсе. Мына азыр бүгүнкү күндө көмүрдүн ээленген сеткадан өтүп, погрузчикпен ээленгендеги баасы 4322. Аны 4322 алганга чейин живой очередь кылабыз. 3 жыл мурун калган көмүрлөрдү перекупчтерден алчыбыз, ал ээленбеген көмүр. Тияктан прямой карьерден келген порода бар анын ичинде. Анын ичинде пыли да бар, чаңы да бар, ташы да бар. Жакшы эмес сапаты азыр жокко чыгарылды. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Балыкчы шаарындагы бөлүмүнүн базасы Дуандын аймагын гана көмүр менен камсыздабастан Каралтын Бишкек жылуулук электр борборуна, Чүй облусундагы бир катар социалдык объекттерге жөнөтүлүп турат. 25 000 тонна көмүрүбүз бар. Анын ичинен 2000 ушундай эленген көмүрлөр атайын калкка деген. Андан сырткары Чүй эмесинин региондоруна беребиз. Булар Чүй, Орловка, Токмок жана Кант шаарлары. Күнүгө где-то бизге бир 1000ден 4000 тоннага чейин көмүр келет. Жөнөткөнүбүз ушул вагондор менен Бишкектесине күнүгө 40-тан 60-ка чейин вагон жөнөтөбүз суткасына. Аталган базада кара алтындын кору жетиштүү. Көмүргө болгон баа монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан көзөмөлдөнүп, бүгүнкү күндө кара кече көмүрүнүн тоннасы бөлүмдүн өзүндө 4322 сомдон бааланууда. Дуандын башка район шаарларындагы тургундар үчүн дем алыш күндөрү көмүр ушул эле баада кезекке туруу аркылуу сатылып жатат. Айнура Достукбекова, Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык-Көл жаңылыктары. Тоң районунун кайсы айыл аймагы болбосун, сугат суу, таза суу, жол, электр энергия өңдүү оңдогон көйгөйлөрдү айткан эл бери эле четтен чыгат. Бул ирет район жетекчилиги Актала айыл аймагынын Дөң Тала айылында болуп, айылдыктар менен жолугушуу өткөрдү.
Алаба Аш Дөңтала Комсомол айылынын эли жалпы жыйынга чогулушту. Айылдыктардын көйгөйүн угуп жеринде чечип берүү үчүн райондук мекеме ишканаларынын жетекчилери, жооптуу кызматкерлери келишкен. Жыйында район жетекчиси өткөрүп, аталган айылдардагы чечилбей келген маселелерди угуп тыңдады. Суга суусу тартыш, ичүүчү таза суу муктаждыгы али күнгө чейин чечилбей келет. Нөшөрлүү жаандын кесепетинен улам ички сырткы суу каналдарынын суу жайпап кеткен. БСРди тазалоо ишинде күйүүчү майлоочу майлардын тартыштыгы кедергисин тийгизгенин тиешелүү адистер өз моюндарына алышты. Мореки бизде БСР бар эле, Союз багында куралган. Ошол чарадай БСР эле азыр чыныдай болуп калды. Былтыр акча бөлгөн ушуга. Тазалагыла депчи. 8 ушундай машина кумду ташыды. 10 миң акча жок. Ошону сурап алганга бул айыл өкмөт эле алы келбей койду. Май кайда? Мына май. Айтып берди монча 5 тонна май бөлүнгөн да негизи. Бөлүнгөн, сенде турат. Жок, менде алып. Булар иштейби, иштебейби? Айтып берлечи. İştemese gitsin de. Emne gereği var bulan? 5 tonna gelbey aldan 1 tonna geldi. 1 tonnаны 3 gün işledi. To'g'ri, ko'rdinglar. Başını tazaladı, döktü. May jo'q qoldi, ana ketdi da. Qolgan mayni olib ekmin. 2023 yıl oldu. Oturasın be, yandan merkiler. Пожалуйста, işteyimizden işteyemedi. Жыйында элдин басымдуу көпчүлүгү курулай убададан тажап бүтүшкөнүн айтышты. Макулдун башы оорубайт демекчи ар жыйналышта баштарын ийкеген жетекчилердин жетегинде жүргөн адистерден деле эч майнап чыкчуда эмес. Үй куруп, өз алтынча жашоо кечирүүгө эч мүмкүн эмес. Анткени жер жок. Үйлөрү барлары болсо, кызыл китебин ала албай, кызылдай убара чегип жүрүшкөнүн айтышты. Айыл аралык жолдор оңой менен сүрдүрүлүп тазаланбайт дешет. Бирок жолчулар алардын дооматына моюн сунгулары жок. Жашоочулар, тургундары катышты. Көйгөйлүү маселелер боюнча өзлөрүнүн суроолорун беришти. Аким ал көйгөйлүү маселелерди кандай чечүү жолдорун айтты, жардам берерин айтты. Аким өзүнүн быйылкы жылда районду өнүктүрүүгө кандай салым кошорун, эмнелер куруларын, кандай инвестиция тартууларын, райондо эмне иштери жасалары жөнүндө элге маалымат берди жана элдин суроолоруна жакшынакай жооп берди. Чындык ачуу болору да рас, иштебей деле коем, кетип деле калам деп таарынган тиешелүү адистерге элдай өзлөрүнүн жоопторун беришти. Жер берүүдө башаламандык, өзүн билемдикке жол берилгенин, жеңичинен тааныш билиштерине бере калып жатышканын айткандарды залдагы отургандар колдоп кетишти. Жазгы талаачылык ишинде үрөөн тартыштыгы, күзгө оруп жыйуу маалында күйүүчү майлоочу майлардын жетишпегендиги ар жыл сайын көндүм ишке айланганында жаап жашырышкан жок. Акыры эле аткарылат, жасайбыз деген убадалар менен жыйын соңуна чыкты. Бул жерде көйгөйлөр менен таанышып, ошонун чечүү жолдорун аким өзү чечүүлөрүн чечип берип, чечүү калгандарын ошо кабинге сунуштап чечебиз деп элдер менен жолугушуу өттү. Жолугуш эми бул жерде баягы эле көйгөй бизде бул турак жай куруу маселеси болуп көп жылдан бери келаткан, ошол маселеге токтолуп калдык. Мурда там буга чейинки айыл өкмөт турсашмыш баштап келген 17 гектар жер трансформация жери, сугатты айдоо жери болгондуктан мына биз мораторий кирип жер болбой калгандыктан башка жерди караштыруу боюнча тапшырма берилди. Өлбөгөн жанга эртең эле жаз келет. Кылычын сунган кыштын босогосунда турсак да, эртеңки күн үчүн камылганы унутпайлы деген эл. Дале болсо берилген убадалардан тем күч алып, үмүттөрүн үзбөй, акимдин айткандарына моюп, ишеним менен тарап кетишти. Гүлжан Кыдыралиева, Мадина Бакырова, Тоң районунан. Балыкчы шаардык мэриясы ички иштер бөлүмү жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмү менен биргеликте малдардын катышуусундагы жол кырсыктарын алдын алуу үчүн рейд өткөрүштү. Алар мал баккан Ак Өлөң калктуу конуштарындагы жолдордун жээктерин текшерүүгө алышты. Кечкисин Ээнталага кое берилген малдар үчүн эскертүүлөр берилип, протокол толтурулуп, айып пулдары салынмакчы. Кененирээк кийинки сюжетте. Акыркы мезгилде Ысык Көл облусунун аймагында мал жандыктардын катышуусу менен орун алган жол кырсыктары көп катталчу болду. Анын кесепетинен адамдын өмүрүнө жана оор жаракаттарды алып келген фактылар жок эмес. Күз мезгили жылуу болуп, табгый тоют сакталып тургандан улам мал ээлери өздөрүнүн жандыктарын жайыттарга көзөмөлсүз чыгарууда.
мал жандыктары менен болгон катышууда жол кырсыктары көп катталып атат. Ушул бүгүн ушул жол кырсыктарын алдын алуу максатында биз ички иштер башкармалыгы менен өзгөчө кырдаалдар бөлүмү менен биргеликте биз атайын рейдтерди уюштуруп, мына бүгүн шаардын аймагында чыктык. Биздиги караштуу ушу бүгүн азыр Көкмойнок бир айылында турабыз. Мал менен ак өлөң калктуу конуштары тиричилик кылат. Азыр бул аймактагылар 500гө жакын жылкы, андан ашык уй балдары жана 5000дей кой баласын кармашат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан рейдтин жүрүшүндө транспорттук тартипти бекемдөө жана жол кырсыктарын азайтуу максатында мал баккан жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, катуу чаралар көрүлөрү эскертилди. Койлор менен уйлар эми күндү жайылып кечинде үйгө камала турган мал экен, а жылкы күнү түнү отурган мал болгондуктан түнкүсүн ошо жайытта болот дагы ошо көлдүн жээгинде бир 8 гектарга жакын жайыты ошо тарапта болуп, жолдон ошо түнкүсүн ары бери өтүп ошо машинеге урунган фактылар бизде болуп атат. Ошону кандай кылганда алдын ала чара көрөбүз. Түнкү рейд балыкчы Бишкек ак өлөң унаа жолунда уюштурулду. Алар мал баккан ак өлөң калктуу конуштарындагы жолдун жээктерин текшерүүгө алышты. Бүгүнкү күндө айылдын тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жарандарды чакырып кетет элем, өздөрүнө тийиштүү болгон малдарын жолдун жээгинен алысыраак жайларда кармоосун, жанагы башка жарандарга жаман кесепеттерин тийгизбеш үчүн эскертип кетет эле. Малдарыңыздарды карап, кооптуу жерлерге, коопсуз жерлерге алып барып, ошол жерде кармоосун. Жол кырсыгын алдын алуу максатында күнүнө атайын рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Тилекке каршы малдар талаада гана эмес, авто жолдордун жүрүүчү бөлүгүндө да көзөмөлсүз чыгышат. Ушундан улам малдын катышуусу менен болгон жол кырсыктары өзгөчө түнкү мезгилде орун алып келүүдө. Андыктан жарандар малдарын ээн койбой, түнкүсүн кармоого алууга керектигин эскертишет. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык-Көл жаңылыктары. Кышка карата кам көрүү ар адам баласынын адаты. Тагыраак айтканда, керектесе ар бир автоунааны кышка даярдоо, дөңгөлөк алмаштыруу маселеси Кыргызстан боюнча жүргүзүлүүдө. Ысык-Көл облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан ар бир айдоочунун кышка даярдыгын текшерүү, сөзсүз эле кар жаганда алмаштыруу эмес, алдын ала кам көрүү, ар бир айдоочунун коопсуздугу деп түшүндүрүү иштери жүргүзүштү. Кабарчыбыз Нуржан Дөөткулова кийинки материалда тааныштырат. Кыш мезгили жакындап, ага коомдук транспорттар же өздүк автоунаалардын айдоочулары даярбы? Мына ушул теманын алкагында Түп райондук жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери менен атайын рейд өткөрүлдү. Рейдтин жүрүшүндө бардыгыбыз бирге чогуу таанышабыз. Ооба, адам баласынын аң сезиминде алдын алуу деген ой толгоо жүргүзүлүшү абзел. Жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери айрым айдоочулар сөзсүз 1-2 кар жаагандан кийин барып автоунаасынын дөңгөлөгүн алмаштырышат. Мындай нерсе өтө кооптуу. Ар кандай окуялар болуп кетиши мүмкүн. Эч ким транспорттун тех кароосуна кепилдик бере албайт. Андыктан ар бир айдоочу автоунаага байланыштуу нерселерге көңүл буруп, бардыгын өз убагында көзөмөлгө алуусу милдет. Түп районунун жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери алгач коомдук транспорттарды жаңы автобекеттен текшеришип, жүргүнчүлөрдү жолдо жүрүүдө сак болууга чакырышты. Ал эми коомдук транспорттун айдоочусу Нурлан мырзанын айтымында, ар бир жүргүнчү айдоочунун аманат экенин сезе билип, бардык жол эрежесин сактап, транспортко өз убагында тийиштүү кам көрүү чоң жоопкерчилик экенин белгилейт. Кышка даярдыкты болсо, бул бизге эртерээк маалымат берилген, дөңгөлөктөрдү зимнийге алмаштыргыла. Ошо боюнча ишти жүргүзүп атабыз, биз да дөңгөлөктөрдү алмаштырдык зимнийге. Элдер нааразы эмес, жүрүп атабыз. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Бияка көчкөнүбүз эми элдер да көнүп калды, жакшы. Өз маалында жүргүзүлгөн иш натыйжасын көрсөтөт. Рейдтин жүрүшүндө бир топ айдоочулар кышкы дөңгөлөк тагып, керектүү тетиктери алмашылганын далилдеп көрсөтүп жатышты. Ошентсе да айрым айдоочулар ар кандай себептер менен дөңгөлөктөрү алмашылбаган фактылар да кездешти. Аларга Түп райондук жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн инспекторлору тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүүлөр берилди. Жалпы айдоочулар өз өмүрлөрүнүн коопсуздугун сактоо максатында алдын алуу аракеттерди жасоо кырсыкты болтурбайт деп инспекторлор баса белгилешет. Алдын ала синоптиктердин берген маалымат боюнча жакынкы мезгилде
кар түшөт деп атат. Ошол себептен айдоочулардан суранып кетет элек. Азыр аба ырайы муздап калгандыгына байланыштуу автоунаалардын жайкы дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып, андан сырткары кышкыга алмаштыралым деп эле айдабастан автоунаасынын ылдамдыгын сактап, жолдо жүргөндө ар бир жол белгилерине баш ийип, ылдамдыктан ашырбай автоунаасынын айдоосунан өтүнөт элек. Учурда ар бир үйдө бирден экиден автоунаанын бар экендигин статистикалык маалымат тастыктайт. Жолдо жүрүүнүн эрежесин так сактоо жол кырсыгын болтурбоого өбөлгө болот. Ысык көл облусунун жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан айдоочулардын кышка карата даярдыгын текшерүү багытындагы рейдтер эми башка аймактарда дагы улантылмакчы. Нуржан Дөткулова, Илич Касейинов, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Түп районунан. Аялдарга жана балдарга карата көрсөтүлгөн зордук зомбулукка каршы аракеттер көрүлгөнү менен азыр дагы маселе көйгөй жаратып келет. Соңку жылдары үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер жүздөп саналат. Бүгүн да ушул аялдарга карата көрсөтүлгөн ырайымсыз мамиле зордук зомбулукка каршы Ак Суу районунун Теплоключенко айылында семинар өттү. Иш-чарада көтөрүлгөн көйгөйлөр күтүлгөн натыйжа тууралуу кабарчыбыз айтып берет. Үстүздөгү жылдын 10 айында Ак Суу району боюнча үй бүлөлүк зомбулукка кабылган 4 адам райондук ооруканага кайрылып, медициналык жардам алышкан. Анын ичинен 3 аял, 1 жаш өспүрүм. Тилекке каршы зомбулукка кабылып, бирок үйүндө өз алдынча дарылангандар ондоп саналат. Ал эми семинардын катышуучусу, социалдык педагог Айнура Өмүрканованын пикиринде, зордук зомбулукка бөгөт коюу үчүн эң алгач ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүү зарыл. Келечекте биз татыктуу Кыргызстандын адамын ошо зордук зомбулуксуз адамды тарбиялоодо биз эң биринчи ошо үй бүлөдө ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүшүбүз керек да. Мына ошол учурда гана үй бүлөдө мээрим көргөн бала, тарбия көргөн бала да эртеңки күнү чоңойгондо ал башкаларга зомбулук көрсөтпөйт. Тескерисинче өзүнүн жакшы мээримин көрдүңөрбү, мээримин көрөт. Кийин үй бүлөлүү болгондо да ошол мээримин кайра өзүнүн жубайына же күйөөсүнө же болбосо кийинки балдарына тартуулайт да. Көрдүңүздөр, ошон үчүн ушул зомбулук, зордук зомбулук деген маселени чечүүдө биз эң биринчи ошонун себептерин аныкташыбыз керек да. Иш-чарада зордук зомбулук аялдардын гана эмес, жалпы коомдун көйгөйү. Аны токтотуу үчүн түп тамырынан чечүү зарылдыгы белгиленди. Аны менен бирге аялдарды жана балдарды коргой турган мыйзамдардын аткарылышы талкууланды. Биз ошону бүгүн да көтөрүп атабыз. Эмне себептен ошол зомбулук менен жакшы жумуш кетпейли? Эмне үчүн ошол бүт баары чогулуп иштебейли деген, анан кантип ошол күчөтүш керек, ошол жумушту зомбулукка каршы деген биз суроону коюп, ошон үчүн бүгүн тренинг өткөрүп атабыз. Быйылкы жылы 9 айда Ак Суу району боюнча 64 үй бүлөлүк зордук зомбулук катталган. Анын ичинен 3-өө жашы жетелектер, 3-өө эркек адамдарга карата, ал эми калган 58-и аялдарга карата жасалган зордук зомбулук болуп эсептелет. Жалпысынан 64 коргоо ордени берилген. Коргоо ордери жабырлануучуга, зомбулук жасаган адамга берилет. Жана бул жагдайына жараша 3 күндөн 30 күнгө чейин мөөнөткө узартылган тартипте коргоо ордери берилет. Иш-чарага Ак Суу районундагы социалдык педагогдор, укук коргоочулар жана дарыгерлер катышып, көйгөйдү чечүү боюнча бир катар ойлор ортого салынды. Аны менен бирге ар бир жаран өз укуктарын билүүсү тууралуу маалыматтар берилди. Катышуучулар бул сыяктуу семинарлар зордук зомбулуктун алдын алууга өз салымын кошоорун белгилешет. Айзат Анарбекова, Алтынбек Исаев, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары. Кореянын Волт Шео корпорациясы Ысык көл районунун бир катар мектептери менен бала бакчаларына атайын долбоордун алкагында жардам берүүнү улантышууда. Балдардын тамактануусуна өзгөчө көңүл бурган корпорациянын өкүлдөрү кезектеги иш-чарасын Ысык көл районунун Ананьев, Семеновка жана Темир айылдарында уюштурушкан. Теманы аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы улайт. Кореянын Волтшая корпорациясы Кыргызстандын аймактарында, анын ичинде Ысык көл районунун мектеп бала бакчаларында бир катар кайрымдуулук иштерин жасап келишет. Буга чейин Волтшая корпорациясы тарабынан Ананьев, Семеновка жана
Темировка айылдарындагы орто мектептердин, бала бакчалардын, ашканаларына заманбап бардык жабдуулар бекер алынып берилип, мунун натыйжасында балдарга сапаттуу тамак аш даярдоо жагы жакшырды. Волтшая корпорациясы балдардын тамактануусуна өзгөчө көңүл бурат, себеби жеткинчектердин туура азыктануусунан жалпы муундун саламаттыгы көз каранды. Бул жолу Кореялык корпорациясынын өкүлдөрү буга чейин материалдык жардам алган бала бакчаларда болушуп, бүткүл дүйнөлүк тамак аш жана жакырчылыкты жоюу күндөрүнүн алкагында иш-чара өткөрүштү. 2 күнгө созулган иш-чара алгач Ананев айылындагы бала бакчада өтүп, бөбөктөр туура тамактануу тууралуу маалымат алышып, майрамдык тамак аш даярдалып, соңунда азык-түлүк баштыкчалары таркатылды. Кореялык компания Волтшая балдарыбыздын туура тамактанганына да кам көрүп, жакшы тамак аштар менен бүгүнкү тамактануусуна дагы витаминдерин тамак аштарын мөмө жемиштерин алып келип, каражат бөлүп, жакшы бир иш-чара өткөрүп кетишти. Мындан ары да Кудай буйруса кызматташат экен, ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин бала бакчада абдан жакшы самалык өтүп жатат. Ушу Волтшая корпорациясынын демилгеси менен ушундай бүгүн биздин балдарыбызга абдан жакшы иш-чара уюштурулуп берилди. Бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой тамак аш күнү бүгүн. Ошол себептен биздин балдарга бүгүн ушу Волтшая корпорациясынын жардамы менен балдар үчүн абдан жакшы ысык тамак уюштурулуп берилди. Ошондой эле эртең бизде жакырчылыктан чыгуу күнү, ошого байланыштуу ар бир балага белектер тапшырылып берилди. Бүткүл дүйнөлүк тамак аш күнүнүн алкагында Волтшая корпорациясы тарабынан уюштурулган иш-чаранын 2-нчү күнү Семенов жана Темир айылдарындагы жайгашкан бала бакчаларда уланып, уюштуруучулар бала бакчанын ашпозчулары менен биргеликте балдарга азыктуу тамак даярдашып, чогуу тамактанышты. Өз кезегинде айылдардагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тургундар Волтшая корпорациясына ыраазычылыктарын да билдиришти. Балдар үчүн абдан кубанычтуу күн болуп атат. Кореядан келген өкүлчүлүккө жана анын жалпы жааматына ыраазычылык билдиребиз. Бул Кореядан келген кимиянын суу менен мурундагы бизге жардамын жакшынакай берип келишти эле. Мындан ары дагы кызматташтыкта бирде болобуз деген ойдобуз. Волтшаянын каржылык колдоосу менен окуучулар менен бөбөктөрдү ысык тамак менен камсыздоо үчүн ашканалар заманбап жабдуулар менен жабдылгандан сырткары, бул мектептер менен бала бакчаларды колдоо улантылууда. Кандайсыңар? Жакшыбы? Ойлочо 김양수 지부장입니다. Дүйнөлүк азык-түлүк күнү менен дүйнөлүк жакырчылыктан чыгуу күнүнө карата Волтшаянын долбоору менен ушундай иш-чара өткөрүлдү. Бүгүн балдар үчүн атайын азык-түлүк күнү жана дүйнө жүзүндө жакырчылык жана тамак ашты баалоо тууралуу жеткиликтүү маалыматтар берилип, балдарга ар түрдүү пайдалуу витаминдештирилген тамак аш үчүн жардам бөлүнүп берилген. Аны ашпозчулар менен чогуу даярдап, балдар менен бирге тамактандык. Ар биринин ата-энесине 1300 сомго чактап даярдалган азык-түлүк белекке берилди. Бул иш-чара Волтшая корпорациясынын Кыргызстандагы филиалында биринчи жолу болуп өтүп, мындан ары да уланат деп ойлойбуз. Ананева, Семеновка, Темировка айылдарынын бала бакчаларында абдан чоң майрам болду деп айтсак болот. Мектептер менен бала бакчалардагы тамактануу калктын социалдык жактан колдоонун маанилүү бөлүгү экенин эске алган Волтшая корпорациясы бул жааттагы иштерин улантып, мындан ары да бир катар иш-чараларды өткөрүүнү мерчемдешүүдө. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан. Жетөгүздүн Саруу айылынын тургуну Нурлан Жээнтаев таттуулары менен элге таанымал. Айыл тургуну чет өлкөдө да иштеген. Эми жубайы менен мамлекеттен берилген социалдык колдоо менен чакан ишин баштады. Азыркы тапта анын колунан чыккан таттууларга болгон суроо талаптар арбын, ишин кеңейтүүгө бел байлоодо. Элеттик мырзанын ашканадагы сыры тууралуу Жанара Сагындыкованын материалы. Нурлан Жээнтаев түрк ашканасында 10 жыл иштеп тажрыйба алган. Ар күнү таттуулардын 30дай түрүн таң сүргөнчө жасап үлгүрөт. Андан кийин мындагы чакан дүкөнүндө анын жубайы сатууга камылга кирет. Ушу творожный, бу тарталеткалар, уширекилер дагы жакшы кетип атат. Жетөгүз районунун камсыздаганга рабочийлерди бир 20 киши, 15 киши иштеткенге
мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бир туугандарыбыз да иштейт, билет, ошо иштеп жүргөнбүз ошо. Ошентип Турциядан келген бета стористен үйрөндүк, ошактан кызмат кылдык 10-15 жыл. Ошо менен анан өзүбүзгө ачып азыр ушуларды жасап чыгарып атабыз. Жубайлар мигрант болуп чет элдик ашканада иштеп мекенге кайткандан кийин ишсиз калган. Бийик максаттар, алдыга койгон кадамдар мамлекет тарабынан берилген 100 000 сомдук көмөк менен ишке ашкан маалы. Жолдошум түнү менен жасап ушулар таттуулардын баарын жасап жетишип жасап чыгарып берет. Мен да бир аз барып жардам берем. Күндүз кечке өзүм сатам. Өкмөттөн жөлөк пул алып жүрчүбүз. 1200-ден 2400 сом акча алчубуз. Эми азыр ошо соц контракттын немесинен 100 000ге проект жазып, ошо акчаны алып, эми ушундай бир аз жумуш бизнес баштап аракет кылып атабыз. Айына бир 20 000, 30 000дин тегерегинде киреше алып атабыз. Таттуулардын түрүн жасап, анын акыбети кайтканын айткан Элеттик мырза ишти кеңейтүүгө билектирүүдө. Жубайлар ачкан чакан дүкөндүн каалгасы да жабылбайт. Шириндиктерди алуу үчүн агылып келгендер арбын. Бир жапар бизге жардам берип койсо, ошондой сонун болот эле. Элди дагы 20-30 кишини жумуш менен камсыз кылганга аракет кылат элек. Дагы да жардамын берсе, буюрса жумушубузду чоңойтсок, биз дагы нандын түрүн жасасак, булочка, элди нандын түрү менен камсыз кыла алабыз да. Нурлан Жээнтаев өңдүү демилгелүү үй бүлөлөр райондо атайы комиссиянын тандоосунан өтүп, ишкердик долбоору жактырылган соң үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун ала алышат. 3 жыл аралыгында социалдык келишим менен Жети Өгүз районунда 500дөн ашуун адам жумуш орундары менен камсыз болгон. Биз ошо социалдык келишим долбооруна катышкан үй бүлөлөрдү бүгүнкү күнгө анализ жасап, 9 айга анализ жасап көрдүк 2022 жылдан бери. 2022 жылы биздин район боюнча жакырчылыктын проценти 17% болсо, 2023 жылы 15% болсо, быйылкы жылы 9 айга 14,1% болду. Бул демек 2022 жылга салыштырмалуу 2,9% жакырчылык азайды дегенди билдирет. Шириндиктерди сатып киреше тапкан жубайлар ишин кеңейтүүгө багыт алышууда. Алар өздөрүнөн сырткары өзгөлөргө да окутуп, бул ыкманы жайылтууга бел байлашууда. Жубайлардын бир көйгөйү мамлекеттен пайызсыз насыя берилсе, ишибиз арбыйт эле деген тилекте. Жанара Сагындыкова, Айбек Турдаконов, Жети Өгүз району. Сиздер жаңылыктардын кечки топтому менен тааныштыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.